Эгер кийимиңизге жаңы гана боек төгүп алган болсоңуз, анда күн карама майыны сүртүп, андан соң жууп салыңыз. Эгер эски дак болсо, маргарин сүртүп, 20 мүнөт күтүңүз. Андан соң бензин менен арчып коюңуз. Темирден калган дак болсо, бор менен же болбосо тиш порошогуна 1 саат чылап коюңуз. Эрин боегун дароо кетириш үчүн кадимки спирт жардамга келет. Атырупадан калган жытты же такты кетирүү үчүн кайнак сууга кадимки идиш жуучу каражатты кошуп 10-15 мүнөткө калтырыңыз. Андан соң муздак сууга чайкап коюу жетиштүү. Йоддон калган такты кетирүү үчүн аны алгач сууга чылап, үстүнө крахмал себелеп коюңуз. Йод толугу менен жок болгуча ушул эле процедураны бир нече жолу кайталоо кажет. Килей жабышкан жер кетпей жатса, медицинада колдонуучу вацетонду сүртүңүз. Үтүктүн кири кийимиңизге жугуп калса, кыргычтан өткөрүлгөн пиязды сүртүп, 2 саат өткөн соң муздак сууга жууп салсаңыз кетет. Ал эми кийимге жаңы гана кан тийип калган болсо, дароо жууса кетет. Эгер ал эскирип калса, нашатыр спиртин сүртүп, 15 мүнөт өткөрүп, анан муздак сууга жууп салыңыз. Урматтуу телекөрүүчү, эгер биздин кеңештер жашооңузда жардам берген болсо, анда биз кубанычтабыз. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.